Союз убагынан бери ремонттолгон, ошо Кара Суу жол эми ремонттолуп баштады. Муну айткым келет, биз 2025 жылы мамлекеттик бюджетке 2 миллиард 900 миллион сом налогчулук бериптирбиз. 400 миң эли бар Кара Суу районунда. А биздин президентибиз ушул жолго эле 2,5 миллиард сом берди. То есть биз бир жылда чогулткан акчабыз ушул жолдон бир аз ашыкчараак чогултуп. Бул эмнени көрсөткүчү, бул мамлекет жетекчилиги эч бирөөнү үлгүлөбөйт. Кыргызстандын ар бир аймагы биздин президентибизге министрлер кабинетине, то есть өзүнүн жери. Ушул жол боюнча айта кетейин, бул долбоор Кыргызстанда биринчи жакшы долбоорлор десек болот. Кара Суу шаарынын ичиндеги жанагы зым столбалар, газ түтүктөрү мындан кийин жердин астына киргизилет. Баардык коммуникация жердин асты менен кирет. Ал жерде жанагы 50 метр сайын люктар болот. Свет оңдогону дагы, газ оңдогону дагы, телефон оңдогонун баары жердин астына кирип алып туруп ошол жерден ишин кылат. Биздин шаарыбыз Кудайым буйрса жаңы карап мындай чоң көчөсү бар шаар болот.